1 айга ремонтко жабылды. Августтун 31-ине жакшынакай кылып бүтүрүп беребиз деген. Жалал Абад облустук төрөт үйү 1-июлга чейин жабылды. Оңдоо жана дезинфекциялоо жумуштарына байланыштуу 1 айга энелерди кабыл алуу токтотулду. Ушул тапта имараттын ичин актоо, сырдоо иштери башталуу алдында турат. Азыр оңдоо, түзөө, дезинфекция, тазалоо иштери жүрүп атат. Бардык бөлмөлөрдү, кабинеттердин баарын тазалап, дезинфекциялап чыкты. Бул бөлмө мисалы үчүн малый операцияларды азыр бузулган, түшкөн жерлерин баштан баарын түшүрүп, тазалап, ремонттоп атабыз. Аппаратуралардын баарын таза жууп тазаланган бөлмөлөргө чыгарып койду. Бул жерде кафелдердин баардык түшүп калгандыгына байланыштуу азыр бу жерде капитальный ремонттон өтүп атат. Жалал Абад облустук төрөт үйү 100 орунга ылайыкталган. 1 айда 600дөн ашык төрөт кабыл алынат. 1-июндан бери кайрылган кош бойлуу энелер Сузактагы Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборуна жөнөтүлүп жатат. Азыркы учурда аялдарыбыз толук чыгып кете элек. Азыркы учурда 9 аялыбыз бар. Бүгүн 4 аял чыгат. Дагы 4 аял, 5 аял эртең чыгат буюрса. Бирок бошогон комнаталарды, палаталарды уже баштадык, дезинфекция заливать этип койдук 3 күнгө. Заливкаларын жасап, бошогон палаталарды уже ремонтторун баштадык. Буюрса эртең аялдарыбыз толук чыкса, дагы толук кандуу ремонт башталат. Облустук төрөт үй болгон үчүн бүт райондордон аялдар которулуп келет, оор абалдагы аялдар. Сепсис деп коет, ошондой учурлар көп катталып, ошонун себебинен бир аз болсо да дезинфекция кылып, роддомду бир сыйра капитальный ремонттон өткөрөлү деп жапканбыз. Облустук төрөт үйүнө жанаша курулуп жаткан перинаталдык борбордун курулушу 70%га аяктады. Жаңы имарат 100 орунга ылайыкталып, эне баланын саламаттыгына керектүү шарттар жана заманбап медициналык аппараттар менен камсыз болоору кабарланган. Ушул тапта имаратта жумуш кызуу жүрүп, август айында пайдаланууга берүү пландалууда. Сырткы фасадтар бүттү, айнектердин бүт баардыгын салып, сыртындагы атайын световой карман деп коет, алардын бүт баардык бетондорун куюп, азыр сыртта ошо планировка иштери башталаардын алдында турат этаптын. Ал эми ичинде болсо 3-этажда бүт азыр кафел санузелдердин бүт баардыгы кафелдик иштер жүрүп жатат. Почти кафелдик иштер санузелдер 3-этажда бүтөйүн деп калды, бүтүп калды почти. Андан кийин холдорду кафел кылабыз. Коридорду эмени 2-этаждагы бүт санузелдер кафел болуп атат. Алар дагы тең ортого келип калды. Кудай кааласа, ал 1-этаждагы кафелдер тең ортосуна келип калды. Родмон жанакындай шпаклевка иштеринин бүт баардыгы бүтүп, жакшы обделка иштери дагы тең ортого келип калды. Белгилей кетсек, Жалал Абад облустук төрөт үйү дээрлик 10 жыл мурун капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Мында жалпы 30дан ашык мед кызматкер эмгектенип, жылына 6000дей төрөт кабыл алынат. Акылай Карабаева, Турсуналы Нуралиев, Регион.